Биздин тема бүгүн машина куруу жана металл иштетүү өнөр жайы. Кыргызстандын машина куруу жана металл иштетүү өнөр жайы. Кыргыз Республикасынын оор өнөр жайынын жаңы гана тез темп менен өнүгүп келе жаткан тармагы машина куруу жана металл иштетүү болгон. Машина куруу оор индустриянын, ошондой эле илимий техникалык прогресстен, ар бир мамлекеттин, райондун экономикасынын өнүгүүсүнүн негизги бул машина куруу өнөр жайын түзөт экен да. Республиканын машина куруу өнөр жайынын өндүрүштүк потенциалы өтө жогору болгон. Азыр ушул убакка чейин Кыргызстандын өнөр жай продукциясы 26% түзгөн. Ал эми ушул эле өнөр жайда иштеген жумушчулардын саны Кыргызстан боюнча 40% түзгөн. 40% түзгөн. Ал эми өндүрүштүк фонддун өнөр жайы, өндүрүштүк фонддун машина куруу жана металл иштетүү өнөр жайы 44% түзгөн. Эми бул Кыргызстанда машина куруу жана металл иштетүү өнөр жайы 1940-жылдан 1990-жылга өсө баштаганда, ошондо бул жерде өнөр жай продукциясынын көлөмүнүн 50 эсеге өссө, машина куруу 616 эсеге өскөн экен да. Демек, эгерде жалпы өнөр жайы 50 эсеге өссө, ал эми ушул машина куруу жана металл иштетүү Кыргызстанда 616 эсеге өсүптүр да. Бул өтө көп өскөн да. Эмненин эсебинен өскөн? Мында саны менен гана өспөстөн, ошондой эле сапаты боюнча да толукталган да. Өндүрүштүн жаңы тармактары түзүлүп, аймактык жайгашуусу өзгөргөн. Башкача айтканда, Кыргызстандын аймагынын баардык территориясында машина куруу жана металл иштетүү өнөр жайы өзгөрө баштаган. Бул тармактын өнүгүүсү айрыкча бул Улуу Ата Мекенин согуш жылдарында жана андан кийинки мезгилге туура келген да. Согуш учурунда республикага Украинадан бир нече завод эвакуацияланган. Башкача айтканда, көчүрүлүп келинген да. Бул каяктан көчүрүлүп келген? Ал жылдары Фрунзе атындагы айыл чарба машиналардын куруучу, Новотроицкийдеги машина куруучу Красный Металлист заводдору ишке киргизилген экен да. Демек, Кыргызстанга негизинен кайсыл жактан көчүп келген? Украинадан көчүп келген экен. Согуштан кийин Бишкекке физикалык приборлор аспаптар заводу курулган. Эмгектин эл аралык бөлүштүрүшүндө республика машина куруунун көптөгөн продукцияларын, чөп таңгагычтыктарды, бул жана ошондой эле чың алуучу индукциялык регуляторлорду, электр кыймылдаткычтардын, эри электр машиналарын, приборлорду жана автоматташтыруу каражаттарын, жүк ташуучу автомобилдерди, трактор чиркегичтерин, сандык, программалык башкаруу бар металл кесүүчү станокторду, автоматтык, жартылай автоматтык линияларды, пресстөөчү темир уста каражаттарын, металл кесүүчү аспаптарды, кабель продукцияларын, электротехникалык буюмдарды, электр насостарды, көптөгөн соода жабдууларын жасап, экспортко чыгарган да. 1941-жылы 41-60 жылдарда Кыргызстанда машина куруу жана металл иштетүү тармактарынын дүң продукциясы 27,2 эсеге көбөйгөн. Демек, бул эмнени айтып жатат? Демек, согуш жылдарынан кийин Кыргызстандын аймагында көптөгөн машина куруу жана металл иштетүү ишканалары өнүккөндүгүн айтып жатат. Мына ошолордун ичинде Кайыңды кабель заводу, Кайыңдыдагы кабель заводу, Кыргызстан электр кыймылдаткыч оор электр машина куруу заводдору, Ысык көлдө болсо электротехникалык заводдор бирикмеси. Бул деген биринчи Кажысайда болгон, жана ошондой эле Караколдогу электротехникалык заводдор курулган экен. Ошондой эле Майлысайдагы электр лампа заводу пайдаланууга берилген экен. Автомобиль куруу тармагында Кыргыз Автомаш, жана Фрунзе автомобиль кураштыруу заводдор курулган. Ошондой эле бул Ош насос, Кыргыз мебель ишканалары да иштей баштаган да. Демек,
Ошто насос чыгаруучу завод курулган экен. Машина куруу жана металл иштетүү өнөр жайы мурун союздук майында болуп, анын продукциялары көбү жалпы СССРдин аймагында тарап турган да. Бирок СССР кулагандан кийин көптөгөн ишканалардын баардыгы тең чачырап иштебей калган. 1990 жылдарга чейин республиканын машина куруу өндүрүшүнүн техникалык базалары өсүп келген. Ал эми азыр болсо тескерисинче ошол алардын баардыгы тең жоголууда. Мисалга эле алсак, Кадисайдагы электротехникалык завод, Караколдогу электротехникалык завод, Майлуу Суудагы лампалык завод, Бишкектеги көптөгөн машина куруу заводдорунун иштебей калышы бул өтө өкүнүчтүү болуп эсептелинет экен. Машина куруу технологиялык процесстин мүнөзүнө жараша жогорку квалификациялуу жумушчулары, жогорку техникалык маданияты бар райондордо жайгашышат экен да. Ошол эле райондор машина куруу өнөр жай продукциясынын 90%тен ашыгын берип турган. Мисалы үчүн эң негизги машина куруу борборлору болуп кайсылар эсептеген? Бул Бишкек шаары, Ош, Токмок, кийин кээ кездерде Шопоков, Кайыңды, Жалал-Абад, Майлуу Сай, анан Кадисай дедик. Мына ошолор өсүп чыккан экен да. Кыргыз Республикасында оор машиналарды куруу өнүккөн эмес. Демек, Кыргызстандагы бир өзгөчөлүк оор машиналарды куруу өнүккөн эмес. Эмне үчүн өнүккөн эмес? Анткени ошол оор машиналарды пайдалануу биздин Кыргызстандын аймагына мындай тиешеси жоктой көрүнөт да. Жалпы анткени оор машина куруу металлды көп талап кылат экен, эң биринчиден. А Кыргызстанда болсо металл биз өзүбүздө чыкпайт, кемдери бар, бирок өзүбүздө чыкпайт, ошондуктан аны башка жактан ташып келиш керек. Алар демек, жалпы машина куруу өнөр жайын өндүрүшү көбүнчө даяр продукцияны керектөөчү райондордо жайгашат да. Бул тармакка кирүүчү республикада эң ири ишкана бул Бишкек шаарындагы Фрунзе атындагы айыл чарба машиналарын куруучу завод болгон. Бул завод 1927 жылы жана айттык уюшулган экен. Бул Интергелподон кооперативдик механикалык заводу катарында иштеп келген. Ал эми 1941 жылы Брянск шаарынын заводунун жабдуулаары көчүрүлүп келген экен. Демек, 41 жылы Брянскиден дагы көчүп келген экен. Фрунзе заводу айыл чарба машиналар чыгаруучу ири ишканага айланган. Бул завод негизинен чөп таңгакычтарды чыгарган, пресс-подборщик деп коет. Орто Азиядагы гана эмес, шериктеш өлкөлөрдө эң ири завод болгон. Мурда заводдун өндүрүштүк байланыштары өтө кенен болуп, ал жабдуу, сырьё менен резина жана башкаларды бул каяктан алып келген? Негизинен Россиядан, Казакстандан, Украинадан, анан Өзбекстандан алган. Бардык тетиктерди алып келген. Ошондой эле бул өнөр жайдын продукциялары кайра чет мамлекеттерге чыккан. Каяка чыкты эле? Индияга кеткен, Иракка кеткен, Болгарияга кеткен, Монголия жана башка мамлекеттерге чөп таңгакычтарды экспорттогон да. Мал чарбасын мындан ары өнүктүрүү жана анын тоет базасын түзүүгө байланыштуу болгондо тоетту коромчусу жыйып алууда жана даярдоодо чөп таңгакычтардын ролу өтө чоң болгон экен да. Эми андан ары дагы айтып кетсек, бул Кыргыз автомобилдер башка трактор, чиркегичтерди, мотоциклдердин коштомосун, жеңил машиналар, чиркегичтерин даярдап, акыркы жылдары мындай чарба, маданий тиричилик товарларды мындай чыгара баштаган да. Бирок рынок экономикасына өткөндөн кийин Кыргызстандын айыл машина куруу жана металл иштетүү өнөр жайы кескин өзгөргөн. Мындайча айтканда, баягы курулган заводдордун баардыгы тең
жок болуп талкаланып, ал эми жаңысын куруу азыркы мезгилде Кыргызстандын экономикасынын ал акыбалына жараша болууда. Мына бүгүн биз балдар силер менен машина куруу жана металл иштетүү өнөр жайы боюнча кыскача маалымат алдык.